Бул Бегимай, ал менин жакын курбум. Өзүңөр көрүп тургандай, ар бир жигиттин кыялындагы кыз. Мага сендей кыз керек. По-любому меники болосуң. Жумуш, карьера деп жүрүп, жеке жашоосун унутуп койгон. Мага чын жүрөгүнөн артынан жыркаган жигиттер жагат. Мен ага карабай кастинг кылып, жигит таап бергенге аракет кылдым. 3-күнү жолугушууга барасың. Биринчи разведка алыш керек да. Жөнөт. Мен жанында эле жүрүчү. Ты очень красивая. Үйгө катын көп. Сен эмне атасың? Ал бир дагы эркекти жактырбай койду. Бирок ага карабастан жигиттердин арасынан 2 жигит Бегимайдын жүрөгүн багындырганга ат салышты. Эң кызыгы, жигиттердин бири блатной, Мен силерге жакшы багыт берем. экинчиси жөп-жөнөкөй. Сен аны эмне кылып бактылуу кылайын деп атасың? Мага ошондор өзүнүн ордун билип жүрүш керек деп атасың да? Бегимайдын жаштыгына, акчасына кызыгып жүрөсүң. Кандай ойлойсуңар? Бегимай кимисин тандайт? Бүгін саат 12-де маанилүү жолугушуу бар. О, билем. Таза кийим кийип барыш керек, гүл алып алыш керек. А жакпай калса, кайра келе бериш керек. Айгүлдүн апасы менен сүйлөштүм. Атасы да макул экен. Эми сен эле макулдугуңду күтүп атасың. Мен сиздерге айттым, ал кызга үйлөнбөйүн. Ошол кызга үйлөнөсүң. Точка. Тинка, мындай да, экөөбүз 2 ай чогуу жашайбыз. Сен кыжалат болбо. Экөөбүз 2 бөлүк жатабыз. Эч ким байкабагандай кылып, аялым менен күйөөсүнүн ролун ойнойбуз. Баары биз ойлогондой болот. Бактылуу болуп. Sen Aygül'dü kanalasın, unuttun mu Aygül'dü? Mun oldu sen, tezerek çektiğim sana, unuttun mu? Anakçı, düşünmez ben kulakların koşa жүрүш керек, бұл майланы жып қаладай, майланы апа! Ушуну өзүңүз жууп койсоңуз болбой эле. Бұл үйдің келесі сен емес, Айгүл болушу керек. Балдыр апа.